Ак батасын берүү алкап жаткан Асыранкулов көчөсүнүн жашоочулары кубанууда. Анткени алар басуучу жол оңдолуп, эс алууга ыңгайлашкан отургучтар орнотулду. Алардын айтымдарында бул жер мурда ташталган жерге айланып, жол экени билинбей калган. Жаш балдар да өтө алчу эмес. Балдар ойногондо да жыгылып, чалдар кетип атканда чалды кемпир мүндүрүлөт болчу. Анан мына Кыргызстан жаштары балдар ынтымагы ошолор келип, ушуну оңдоп, азыр эми сонун болуп калды. Ушундай иштерге биз абдан ыраазыбыз жаштарга. Мындан кабары бар жашоочулар билдирүү менен кайрылышкан. Бул жер аз убакыттын ичинде толугу менен бүткөрүлдү. Аталган бирикменин Оштогу жетекчиси Орунбек Бейшебаевдин айтымында, элге берилип жаткан жардамдын баарын коомдук бирикме өз эсебинен каржылайт. Бул жерде эч кандай бизде бир спонсору жок, бардыгы өз демилгеси көтөрүп, жана жаштар мамлекет мага эмне кылып берди эмес, мен мамлекет үчүн эмне кылып бердим деген ниетте ушул жерде жакшынакай ушул тепкичтердин ачылуу ачымында турабыз. Аймактарга орнотулуп жаткан отургуч болобу кандай курулуш болсо да бирикменин аталышы менен коюлат. Бул өңдү саамалык 30 адыр айыл өкмөтүндө да уюштурулуп, элге ыңгайлуу отургучтар орнотулду. Аны аталган айылдык кеңештин депутаты Рамазан Абдубаетов демилгелеген. Мына скамейкаларды алып келип, отургучтарды айылда кыйла жакшы нерселерди алып келишти да. Ишер майда болгону менен бунун мааниси аябай чоң да. Шаар ичинде гана эмес, андан сырткары айылдардын жашоочулары да жакшы жашаандын күбөсү болушту. Алар жаштарга аруу тилектерин гана айтышат. Кылган иштери ийгилик берсин, эки дүйнөдө бактылыкты берген болсун. Бул жаштар азыр бул дүйнөдө эле эмес, келечекте ошо акыретинде да иштеп аткан жаштар экен. Рахмат. Ош шаарындагы номер 50 Нышанов мектебине узундугу 43, туурасы 24 метрди түзгөн футбол аянтчасы спорт сүйүүчүлөрүнө эшигин ачты. Мектеп окуучулары буга чейин шарты жок жерде сабак өтүп келишкен. Площадка аябай жакшы болду. Себеби бул спорт площадка түшкүчө бул жер аңгырап эле талаа болуп жатты эле да. Өлкө үчүн салым кошууда ар бир жарандын жүрөгүндө патриоттук сезим болсо баарын жасоого болот дешет бирикменин мүчөлөрү. Ар бир жаран Кыргызстан деп жүрөгү соксон, мекенден эч нерсени күтпөстөн, кайра мекени үчүн кичине болсо да өз салым кошсо, анда мен ишенем Кыргызстан кудак калса өнүгөт депчи. Алдыда дагы эл үчүн көптөгөн иштерди аткаруу пландалууда. Кыргызстан жаштар ынтымагы коомдук бирикмеси 2018 жылдын 5 январында түзүлүп, 7 дубандын жаштарынан куралган. Анын мүчөлөрүн түрдүү тармактын өкүлдөрү түзөт. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, ынтымак. Кудай бурса мындан ары дагы жакшы ийгиликтерге жетишет, ошого салым кошкон жаштар ушул жерден да чыксын.